Elsevier Films жана Европа Корк компаниялары биргеликте чыгарган чыгарма. Бүгүнкү күндө калай калктын 20% гана бүткүл жер планетабыздын 80% табият ресурстарын колдонууда. Адамзат өзүнө жетишээрлик деңгээлден дагы ашыгы менен өндүрүштөрдү өндүрүп жатканы менен дүйнөдө 1 миллиарддан ашык адам ачкачылыкта күн кечиришүүдө. Мен бул жерден Кениядан фотограф болдум. Мен Чыгыш Африканы экиге бөлүп турган эбегейсиз чоң өрөөндөн алыс эмес жерде болчумун. Аяктан Люсинин калдыктарын табышкан. Ал байыркы биздин ата бабаларыбыз эле. Ал бул жакта 3 миллион жыл мурун жашаган. Мен 30га да чыктым. Мен ойлойм, мен анын урпактарынын бири. Жана мен ал жерде так ортосунда жашачу. Арстандардын жүрүм-туруму боюнча диссертация чогултабыз. Дарыянын жээгине биз үй курдук. Жана биз туристтердин акчасына жашачубуз. Мен аларга аба шаары менен коруктарды көрсөтчүмүн. Биз 3 жыл арстандардын үй бүлөлүк үйүрү менен жашадык. Ошол убакта мен аларга абдан кызыкчумун. Кагаз калем салымды мен камерага алмаштырдым. Фотография кагаздагы текстке караганда такыр башкача информацияны берет. Мына ушундай чыкты. Окумуштуу болоюн дедим эле, фотограф болуп калдым. Жана бардыгы ушул жаныбарлар үчүн. Алар мага бардыгын үйрөтүштү. Мен аба шаары менен тартканды үйрөндүм. Аба шаарындагы шашпаган убакыт жаратылыштын кооздугун табып, ага жакындап, туура жана так жерден тартууга жардам берет. Жана мен жерди үстүнөн караганда ал графикалык белгилер менен капталганын байкадым. Жана мен жаныбарларга тааныш жери аябагандай маанилүү экенин байкадым. Жана мен Кенияга көп жыл убакыт өткөндөн кийин келгенде, ал жактагы жаныбарлар жоголуп бараткан. Баякы коруктагы жаныбарлар да жок болчу. Ал эми биз бегемотторду тартып жатканда, алар жоголуп бараткан жаныбарлардын катарына кирген эле. Ал эми пилдердин жер которууга такыр мүмкүнчүлүгү жок эле. Алар баары бир бегемоттор сыяктуу жок болуп өлөт эле. Кургактыктагы коруктардын баардыгы калп эле, жалган эле. Кээ бир гана чоң зоопарктарда жаныбарлардын кээ бир гана түрлөрү болбосо, калган жерлердин баардыгында жаныбарлар азайып жок болуп бараткан эле. Түштүк Африкадагы Акаванга дарыясындагы саздан жаныбарларды тартуу бизге ийгиликтүү съемка болуп эсептелди. Бул уулуу саз чөлгө чейин созулат. Бул регион аябагандай жакшы сакталыптыр. Бул жерде адамдар да бар, жана алардын жашаган жери да бар. Мен жер шарынын үстүндө учуп жүргөнүмө 30 жыл болду. Бул учак мени көп нерсени үйрөттү. Мен жерден көптөгөн элдерди көрдүм. Алардын кылган эмгектерин, кылган иштерин көп байкадым. Жерде дагы деле болсо кол менен иштеткен адамдар бар экен. Кениядагы чай плантациясы. Жашыл түстөн ар кандай өнөр. Үстүнөн караганда ал тартып койгондой көрүнөт. Мына, мен ушуну жакшы көрөм, жана муну дайыма издейм. Бирок мен өзүмдүн жумушумда дайыма мага уруксат берилбеген жумуштар менен кезигип калам.
Мисалы Наиваша көлүнүн жанындагы жер. Бул жерге гүлдөрдү өстүрүшөт. Ал гүлдөр 6000 километр аралыкта элешет. Бул гүлдөрдү алып келүү үчүн атайын вертолеттор колдонулат. Бул гүлдөр жакшы өсүш үчүн муну да сугарыш керек. Ал эми суудан чыккан кир суу көлгө барып куят. Мындан чыккан кир суунун баардыгы көлгө барып куюлат. Ошентип акырындан жаратылыш булгана берет. Бирок булганганы менен бул жерде иштеткен адамдардын жумушу бар. Мейли алардын айлыгы аз болсо да, бирок жумушу бар. Мен өз өлкөмөн кетип жатып, эч качан ойлогон эмесмин шаарларды жана элдерди тартам деп. Танзания. Танзаниядан мен мына ушул вулкандарды тартууга абдан кызыктым. Лингай вулканынын кургак түтүнү жер шарын пайда алгандай элестетти. Башында мен Килиманджаро тоосун билген жокмун. Кениядан мен мага аябагандай маанилүү нерсени билдим. Биологиялык ар түрдүүлүк, айыл чарба глобализациясы, калктын санынын өсүүсү, климаттын өзгөрүүсү. Мен бул белгилерди баардык жер шарынан көрдүм. Мен көптөгөн жылдар бою ойлонуп, бул кинону бүткүл эл менен бөлүшөйүн деп чечтим. Мен бул жерлерди кайрадан кыдырып чыгып, Дом аттуу кинону тартайын дедим. Документалдык фильм, жанр Артрус Бертранд. Бул менин биринчи фильмим. Мен көптү тарттым, бирок мен силерге мындан да көптү көрсөткүм келет. Исландиядан баштайлы. Алардын пейзажы мени таң калтырды. Аны көргөндө биринчи сулуулукту көргөндөй сезим калтырат. Бул жер биздин жер планетабыздагы эң байыркы жер. Бул жерде органикалык зат жок. Жада калса топуракта пайда болду элек. Бул асканын жээктериндеги түстөрүн, өзгөчө белгилерин, географиялык схемасын, образдарын издедим. Бирок мен аларды эч таппадым. Исландиянын жери жер астынан жаңы чыккандай элес берет. Ал жерде толуп калган магма, уюган вулкандар жана ошондой эле кардын каткан издерин көрүүгө болот. Мен бул жерден таң калыштуудай бир сууну же булакты көрдүм. Ал адамдын канына, ошондой эле артериясына окшош эле. Жер планетасындагы жаныбарлар, куштар, адамдар баардыгы бул жаратылыштын закон ченемдүүлүгүнө баардыгы баш ийет. Бирок биз дүйнөнү түшүнүш үчүн эң байыркы ата бабаларыбыздын жашоосуна кайтып келишибиз керек. Ишимдин эң маанилүүсү жаратылыштын сулуулугун камап калуу. Ал мени чакырат, ал мага огош бетер күч берет. Бул муз менин элесиме тирүү сүрөттөй эле из калтырды. Ал эми качан мен анын жанына жакын келгенде мен өз көзүмө ишенген жокмун. Муздун үстү вулкандын күлү менен капталып, кагазга түшүрүлгөн сүрөттөгүдөй из калтырды.
бул кең байлыктуу элдер туура колдонушат экен. Бул жерде жашагандар мына ушул суудан электр тогун, жылуулукту алышат. Антарктида. Эбегейсиз чоң муздар. Анын калыңдыгы бир канча километрге созулуп, ал эми аянты Франциядан 25 эсе чоң. Бул континенттин түндүк жагында кар, муз аз бир жер бар. А бирок бул жерде элдердин отурукташуусуна такыр шарт. Антарктиданын бир гана жеринде муз капталган эмес. Ал жер кургак өрөөн деп аталат. Бул жер Американын космонавттары үчүн даярдануучу жер. Себеби алар дал ушул жерден даярданышат. Бул жер ошондой эле эң шамал жана эң кургак жер болуп эсептелинет. Бул жерде жаныбарлар да жок эсе. Көптөгөн жылдар бою Антарктидага муздар эрибейт деп эсептешкен. Бирок баардыгы өзгөрдү. Климат уламдан-улам өзгөрө берсе, ал эми Антарктиданын муздары уламдан-улам кыймылга келе баштады. Биз эмне үчүн өзгөрүп жатканын билебиз. Мунун баары адамдын колунан. Кытай Эл Республикасы. Кытайда жумасына 2 завод ачылат. Алар сөзсүз түрдө көмүрдү талап кылышат. Озон катмарын бузган жана абага уулуу заттарды чыгарган, газдарды чыгарган дүйнөдөгү эң биринчи мамлекет Кытай болуп эсептелинет. Бирок Кытайда адамга керектелүүчү азык заттар, буюм-тайымдардын баардыгы чыгат. А калкынын саны боюнча биринчи орунда турат. Ал эми Шанхай баардык мамлекеттерден чийки заттарды ташыйт. Дүйнөдө эң чоң 5 порт болсо, анын 3-ü Кытайда. Ишканалар күн сайын өнүп өсүп өзгөртүлүүдө. Ал эми силерге белгилүүбү, дүйнө жүзүндөгү эң чоң шаар бул Кытайда. 34 миллион калк жашайт. Муну Франциянын калкы менен салыштырганда калкынын жарымы менен барабар болуп эсептелинет. Ушунча калктын баардыгы бир шаарда. Бул шаар Чунцин деп аталат. Качан мен муну камерага тартып жатканда мен өз көзүмө ишенген жокмун. Кытайда жүгөрүнү кургатуу үчүн жолду да жаап салышат. А бул болсо эң маанилүү нерсе тамак аш экенин түшүндүрөт. Биз Кытай жөнүндө аз эле билебиз. Бул өлкө констранттардын өлкөсү. Мен бул жерде дайыма тартууну эңсечүмүн. Көптөгөн жылдар бою бул мамлекет алып баруучулар үчүн жабык болду. Мен фотограф болгон үчүн дагы мага да уруксаат берилген жок. Аба үстүндө сүрөт тартуу тыңчылык менен барабар болгондуктан мен алардын уруксатын жок дегенде 20 жылдай күттүм. Биз тартып жатканда деле бизди алардын аскердик кызматтары текшерип турду. Дүйнөдөгү эң балуу сыймыктуу жерлердин бири бул Кытай дубалдарына барып такалат. Анын узундугу 8800 километрди түзөт. Башкача айтканда, Парижден Сан-Франциского чейинки аралыкты түзөт. Бул улуу Кытай дубалынын курулушу 2000 жылы убакытта түзгөн. Мен муну көрүп, мунун курулушуна 10 миллион адам өлдү деп айта албайт болчумун. 10 миллион. Бул 10 миллион адам күчтүү аскер. Бирок ошол эле учурда бул эң чоң мүрзө болуп эсептелинет.
Түштүк Корея. Үсүнөн караганда эч бир чек ара жок. Мисалы, бул токойдо дээрлик көрүнбөгөн бир чек ара жатат. Бул күзөт зонасы. Бул чек ара Түндүк Корея менен Түштүк Кореяны экиге бөлүп турат. Муну эч ким тарткан эмес. Алардын аскердик кызматы тартылган материалдардын 70%-на каршы чыкты. 240 километр тикенек сымы менен тартылган. Бардык посттор кызматта жана бул чек араны миңдеген аскерлер кайтарат. Миллиондогон Түндүк кореялыктар бул чек арасыз эле Түштүк Корея менен биригип өзүлөрүнүн үй-бүлөлөрү менен жолуккулары келишет. Мен аяктан жүздөгөн кемелер кантип жасалаарын көрдүм. Бул ишкана дүйнө жүзүндөгү эң ири ишканалардын катарына кирет. Кореянын борбор шаары Сеул дүйнөдөгү эң кер шаарлардын бири болуп эсептелинет. Непал. Ким ойлоптур, эң бийик тоолордун арасында дагы мындай учурларга туш болобуз деп. Бул жерде негизинен аба таптаза болушу керек эле. Биз тартып жатканда окумуштуулар Гималай тоосунун бийиктигиндеги абалар биздин тоолордой эле бийиктиктеги абалардай кир экенин далилдеп беришти. Мунун себеби булганган абалар тоодо кармалып тургандыгында. Биз эң бийик тоодон тарталык дедик элек, бирок аба шаары менен тартууга такыр мүмкүнчүлүк болгон жок. Вертолет менен 5500 бийиктикте гана көтөрүлүүгө болот экен, бирок ушундай учурда дагы биз кычкылтек бет кабын колдонууга туура келди. Мен климат жөнүндө сүйлөшкүм келип жатат. Себеби алар уламдан улам өзгөрүп, тоонун чокусундагы карлар эрип, муздар эрип, суунун сапасы көбөйүүдө. Окумуштуулардын далилдөөсү боюнча, мына ушул тоонун чокусундагы карлар жок болуп кетет. А бул болсо Азия элинин жашоосуна таасир берет. Ал эми мындан болсо 2 миллион адамдын жашоосу көз каранды. Себеби аларга суу абдан керек. Алар дыйканчылык менен окат кылышат. Мен биринчи жолу Непалга 15 жыл мурун келгем. Мен анда таң калыштуудай бир нерсени көргөм. Бул жерде жашаган адамдар тоонун ойдуңдарын түздөп, аларга өсүмдүк жашылчаларын сээп окат кылып жатышкан. Менин эсимден эч кетпейт. 95% христиандар дагы деле болсо мал менен жер сугарышат, мал менен жер иштешет. Ал эми алардын кол менен жер иштеткенин айтпай эле коелу. Индия. Мен Индияга келгенде кырсык жакындап калганын көрсөткүм келди. Себеби ал жерде суу таптакыр жетишсиз эле. Мен бул жерден кайрадан христиандардын кыйналгандарын көрдүм. Бул жерде аял заты суу ташуу үчүн көптөгөн убакытларын, күчтөрүн сууга баруучу жолдорго коротушат экен. Индияда мурда салынып кеткен бул кудук Индиянын калкын ачкачылыктан куткарды. Сууну алуу үчүн бул кудукту Индиянын калкы уламдан улам жыл сайын терең казышат экен. Бул көлчү кургап калганда
элдердин баардыгы жаандын суусун күтүп калышат экен. Жаан жааганда көлчүктөргө толуп калганда мына ошол көлчүк сууларын ичишет экен. Мунун баардыгын көрүп мен аябагандай шок абалда болдум. Суу чыкчу жердин көлөмүн көрдүңөрбү? Эми карагыла, аларды кимдер казып жатат? Буларды аял заты казып жатат. Карагылачы, суу адам баласына ушунчалык керек экенин. Көз жоосун алган Индиянын ачык өңдөгү түстөрү, Раджастандын пахтасынан жасалган материалдар, түстөр, боектор баардыгы эсимен кетпейт. Мен аларды көрүп тарттым. Суктандым, дагы таң калдым. Бул салттуу өлкөдө келечекте аябагандай чоң өзгөрүү күтүлүүдө. 2012 жылы Индиянын калкы Кытайдын калкынан да өсүп кетиши мүмкүн. Бомбей дүйнөдөгү эң ири шаарлардын катарына кирди. Бул жерде фондулук биржа көбөйдү, көптөгөн акча алып келди. Бирок ошол эле учурда көптөгөн элдер көбөйүп, суу уламдан улам аздай берди. Индонезия. Өлкөдө аз эле бактар калды. Бул кандай болорун мен тарткым келип жатат. Бул жерде жашагандар пальма дарагы менен акча табышат. Себеби пальма дарагынан май алууга болот. Мен тартаарда аябагандай өзгөчөлүктү деле күткөн эмесмин. Бирок жер үстүнөн караганда бул жерлер скелетке эле окшош экен. Пальма фирмасында иштеген бир жумушчу менен сүйлөштүм. Мен аларга айттым, силердин тукуюңар жоголуп баратпайбы дедим. Ал болсо мага жооп кайтарды. Мен аны менен ишим жок. Силер вертолетто отуруп агып муну маектешүүнү каалап жакшы көрөсүңөр. А мен болсо трактор айдап алып өзүмдүн үй бүлөмдү багышым керек деди. Бул жерде суунун өңү кара күрөң түстө. Бул эмнени билдирерин, эмнеге кара күрөң түстө экенин өзүңөр деле билесиңер, айтпасак деле. Мына ошол киши мени үйүнө чайга чакырды. Үйүнө кирип, мен чындыгында өзүмдүн жашоомо абдан ыраазы болдум. Анын аялы жалпак телевизордон Спутниктин жардамы менен америкалык телесериалды көрүп отурат. Биздин жашообуз аларга өлгө катары экенин көрдүм. Бардык дүйнө мендей жашагысы келет. Бардык дүйнө биздей жашагысы келет. Мен кайрадан карама-каршылыкка жолуктум. Бир жагынан адамдардын керектөөсү болсо, ал эми экинчи жагынан жаратылыштын кең байлыктарын сактоо болду. Индонезиянын жаратылышы бул вулкандар менен өзүнүн көркүн чыгарат. Мындай сандагы вулкан эч бир жерде жок. Бирок бул жерде бир кемчилик жатат. Бул жерде жер титирөө коркунучу бар. Эгерде жер титиресе, анда бүткүл Азия эли жок болот. Жер титирөөдөн дагы башка көптөгөн кырсыктар бар бул жерде. Мисалы вулкан. Бул вулкан 2006 жылы пайда болгон. Вулкандын аты Люси деп аталат. Лю сөзү кир дегенди түшүндүрсө, ал эми Сю анын жанындагы шаардын аты. Бул жерде окумуштуулар изилдөө жүргүзүп жатып, кең байлыктарды табабыз деп жердин кыртышын бузууга учуратышат. Мына ошондо жер жарылып, аккан кир суунун баардыгы жанындагы шарларды жок кылат. Жанындагы баардык шарчалар жапа тартышкан.
Бул жерге кирдин агымы качан токтойт жана ким кантип токтоторун эч ким билбейт. Таиланд. Мен бул жерден Мангыр дарагы кантип акырындан улам жоголуп барып жатканын тарткым келди. Мангыр токою жерге жайылган килемдей эле бул дарыялардын үстүнө өсөт. Мына ошол токойдун бары үчүн бул дарыяда көптөгөн ар түрдүү балыктар жашайт. Бул дарыядагы балыктар тамак ашыткан кызматын аткарбастан дары дармектик кызматын да аткарышат. Акыркы 25 жылдын ичинде бул жер индустриялаштырылып, креветкалар өстүрүлөт. Ал креветкалар бул жерде миллиондоп саналат. Алар тирүү калыш үчүн сууга антибиотиктерди салып аралаштырышат. Ал эми аларды тазалаганда жаратылышка огош бетер зыян келтирет. Бул кревет өнөр жайы Мангыр дарагына аябагандай зыян келтирет. Алардын жок болуусуна алып келет. Ал эми даярдалган креветкалар көлдүн жээктеринде сатылат жана дүйнөнүн бардык жерлерине таралат. Мына ошентип бул жерде жашаган адамдар ушул менен жан багышат. Коста-Рика. Биз бул жактан туристтерди кезиктирдик. Туристтер үчүн бул чыныгы бейиш болуп эсептелинет. Себеби экологиялык жактан таза. Бул жерде бардык биологиялык түрдүн 5% бул жерде сакталуу. Бул бак бизге канчалык керектүү экенин көрүү үчүн мунун жанына барып кароо керек. Миңдеген алыстыкта жайгашкан бул бактардан биздин жашообуз көз каранды. Себеби бул бактар тамырына кычкылтекти сакташат. Бул кычкылтектер биздин абадан дагы көбүрөөк. Бул кычкылтектер жаратылыштын айланыштарына кызмат кылат. Эгерде биз бул бактарды кыйып салсак, анда биздин өмүрүбүзгө коркунуч алып келебиз. Мен Коста-Рикадан кино тартайын деп чечтим. Бул мамлекет жаратылышка эч кандай зыяны тийбеген жолдор менен өнүгүп келе жатышыптыр. Булар жаратылыш менен таттуу мамиледе болуп, эч кандай жаратылышка зыянын тийгизишпейт экен. Жана ошондой эле дүйнөдөгү эң жалгыз армиясы жок мамлекет бул Коста-Рика. Америка Кошмо Штаттары. Бул жаргыштарды мен мурда да тарткам. Анда алар учуу үчүн өзүнүн убактыларын күтүп жатышкан. Бул темир өлтүргүч канаттуулардан кантип сулуулукту табууга болот. Иракта болгон согушта коротулган акчага АКШнын ар бир үйүнө күн батареясын салып берүүгө коротулган акча менен барабар болгон. Бул жакшыбы же жаманбы билбейм, бирок бул мамлекет
аябагандай күчтүү жана башка мамлекетке дагы үлгү боло алат. АКШ мамлекети аябагандай күчтүү. Аскердик жагынан болобу, экономика жагынан болобу күчтүү. А бирок бул мамлекет аябагандай керектүү үч мамлекет. Мына ушул мамлекетте эң биринчи жолу жаратылыш ресурстарын коргоочу корок жасалган. Бул булак аба шары менен тартуу үчүн абдан ылайыктуу. Анткени мындагы көз жоосун алган боектор бир гана жер үстүнөн көрүнөт. Ал эми азыр АКШ энергиянын булагы болуп саналат. Мисалы Техас менен Калифорнияны алалы. Бул жер нефтинин штаты болуп эсептелинет. Ал эми нефтини болсо шамалдын жардамы менен алышат. А эми алар азыр болсо күндүн энергиясынын жардамына өтүп бара жатышат. Булар нефтинин жардамысыз эч жакка бара алышпайт. Ал эми мага азыр болсо бардыгынан энергия кызыктырып жатат. Себеби мен ушул киномду мына ушул энергияга арнагам. Бул жаныбарлардын фермасы, абаса бизге муну тартууга тыюу салышты. Бул жерде болгону нефть керек. Эгерде сен 1 килограмм эт алгың келсе, анда сөзсүз түрдө 2 литр нефть беришиң керек. Бул жерде бир нерсе бардай, себеби дегенде тартууга тыюу салынган нерселердин бардыгында кандайдыр бир көйгөйлөр бар. Бардыгына күбө болдум. Малдарды заманбап ыкма менен багуу аябагандай уулуу заттарды, газдарды бөлүп чыгарат. Алар барып бул буудайларга барып жагышат. Ал эми буудайларды болсо заманбап ыкма менен кайрадан эле чаап алышып уйларга беришет. Мунун бардыгы уулуу. Мына ошондуктан экологдор аз эт жөөнү сунушташат. А мен силерге пахта жөнүндө дагы айтып бергим келип жатат. Пахта ысыктыкты жана сууну да көп талап кылат. А муну Агалала шаары камсыз кылып турат. Агалала шаары бир гана плантацияны камсыз кылып турбастан дагы пахта плантациясын камсыз кылат. Жакынкы аралыкта бул жерде суунун сапасы түгөнүп кургап да калышы мүмкүн. Буркина Фасо. Бул жерде эч кандай техника жок. Болгону бул жерде адамдар кол менен пахталарды чогултушат. Пахтанын өсүүсү үчүн бул жер абдан ыңгайлуу. Алар аны үй бүлө болуп чогултушуп анан сатышат. Африкалыктар америкалыктарга караганда 2 есе көп убактыларын коротушат. А бирок алар дүйнөлүк сатууда пахталардын баасы бирдей эле суммада болуп калат. Булар колго иштегени үчүн аз эле акча алышат. Кайрадан карама каршылуулук. Second hand биздин белек африкалыктар үчүн. Казакстан бул мамлекеттеги пахта өстүрүшөт. Айлык бул жерде абдан аз. Ошондуктан мектептерди бул жерде жаап коюшат. Анткени түшүмдү жыйнаш үчүн мектеп окуучулары чоңдорго жардам беришет. А биз болсо жаратылышка кандай зыян алып келери жөнүндө сүйлөшө элекпиз. Бул жерге Сырдарыянын агындары
булактары эч качан агып көрүлек. Мурда агыш жок, азыр жок. Анын агымдарын айыл чарба иштерине буруп кетишкен. Ошондуктан бул жерде суу жок, кургактык. Качандыр бир кездерде мына ушул жерге чейин суу болуп турган. Порттор да бар болчу. Азыр болсо алар жок. Какараган чөл. Төрт жыл мурун Казакстандын өкмөтү эл аралык фонддун эсебинен бул жерге дамба курган. Ал дамбалар суунун көлөмүн көбөйтүүгө жардам берген. Бул кайра оңдоо түзөө иштери мени абдан кубантты. Себеби мен мындай нерсени күткөн эмесмин. Бул суулар менен чогуу балыктар да келди. Суунун көлөмү уламдан улам көбөйүп, балыктардын да саны көбөйүүдө. Аргентина. Суу. Бул суу мен сулуумун дегенсип мактанып, уламдан улам суулугун көрсөткөндөн көрсөтүп, суктандыра өзүнө тарта берди. Аргентина менен Бразилиянын аралыгындагы шаркыратманы биз сааттап тартып жаттык. Тартып жатканда биз уйку суроонун ортосунда болдукпу, айтор суктанып атып өзүбүз да билбей калдык. Бул Игуаса шаркыратмасынын суусун Бразилиянын түндүк чыгыш тарабы ичишет. Бул жерде баардык 285 шаркыратма бар. Мына ушул коосукту көрүү үчүн төгөлөктүн төрт бурчунан келип көрүшөт. Бирок бул жерде кичинекей бир нерсе бар. Бул жерде жайгашкан кооз сулуу отелдерде сууну тазалоо ыкмасы жок. Мына ушул себептен бул дарыя ушинтип булгана берет. Бразилия. Дагы бир карама каршылуулук. Бразилиядан биз Амазонка дарыясынын башын тарттык. Оң жагында Солимоис дарыясы, ал эми сол жагында Рио-Негро дарыясы агат. Солимоис дарыясы кара кызгылт түстө, себеби ал кумдуу суу. Рио-Негро кара түстө, анда көптөгөн чириген өсүмдүктөрдүн калдыктары бар. Бул эки дарыя бирдей эле агымда агышат, бирок такыр кошулушпайт. Аягында барып Амазонка дарыясын түзөт. Амазонка дарыясын жана Пантанатал сазын мына ушул кыркатоо экиге бөлүп турат. Биз тартып жатканда дайыма жерди, сууну жана асманды издейбиз. Себеби алар сүрөттө, видеодо аябагандай кооз жана сүйкүмдүү бир элести берет. Силер билесиңерби, мына ушул саздар аябагандай керектүү жана пайдалуу экенин. Себеби дегенде ал биздин бөйрөк сыңал кызмат аткарат экен. Ачык айтканда булар аябагандай кир нерселердин баардыгын тазалап, айлана чөйрөгө тазалыкты тартуулайт. Аба шаарындагы сүрөттөн биз укмуштуудай жана сыйкурдуудай бир сүрөттөрдү элеске алабыз. Мисалы, бул жерде
Россия. Сибирь пейзаждары мага Пантаналык сазын элеске түшүрдү. Себеби бул жерде суунун астында муздар жатат. Тоңгон жер эч качан эрибейт дешет. Бирок мынтип айтылганы менен климаттын өзгөрүүсү менен күндүн жылуулугу менен бул астындагы муздар эрип акырдан абага чыгат. Бул жерде метан газы бөлүнүп чыгат. Мына ушул метан CO2ден 22 эсе күчтүү. Бул жерде нефть газынын запасы да жайгашкан. Жана ошондой эле газдардын да запасы бар. Алардын бир аз бөлүгү Европа жакка. Мейли менин үйүм алыс, миңдеген километр аралыкта жайгашкан, бирок бул өтмөктөр менин үйүмө апарат деп ишенем. Бул саздын үстү аябагандай катуу көрүнгөнү менен бирок вертолетту кондура албайсың. Мен ушундай башкача бир саздын үстүн эч убакта көргөн эмесмин. Сибирь температурасы өзгөрүлүп турган жерлердин катарына кирет. Жайкысын ал 40 градустан жогору температураны берсе, ал эми кышында ал -40 градустан жогорку температураны берет. Байкал көлүн тартканда дагы мына ушундай төмөнкү температурада болду. Көл таң алыштуудай бир көрүнүштү берди. Бул эң байыркы жана эң терең көлдөрдүн бири. Жана ошондой эле эң ири суу сактагычтардын катарына кирет. Ал эми анын тунуктугун айтпай эле коелу, 40 метр тереңдикти дагы туп-туңук кылып көрсөтүп коет. Кыш келгенде Байкал көлү аябагандай кооздукту берет. Анын муздары жарылып, укмуштуудай кооз бир сүрөттү көрсөтөт. Менин көз алдымда ак кара түстөгү сүрөт көрүнүп турду. Арктика. Мына дагы бир сюжет. Муз менен байланыштуу, бирок биз түндүгүрөөк кичине жылабыз. Суу уламдан улам азайып келет, жылдан жылга азаят. Биринчиден көк муз баскан жерди көрөсүң дагы, андан соң акырындан караңгылап асманды көрүп каласың. Себеби дегенде суунун бетине асмандын сүрөтү дал өзүндөй болуп чагылышып калат. Ушундан улам жаңы жолдор пайда боло баштады. Мурда өтүүгө такыр болбогон жолдор азыр ушул жолдордон өтүлө баштады. Европа өлкөлөрү менен Америка өлкөлөрүн бириктире албаган Антарктида менен Тынч океан болсо, ал эми тескерисинче азыр 2 океан болуп калды. Ошондон улам Жер планетасынын жүзү тездеп өзгөрүп баратканын көрсөк болот. Ал эми АКШ климаттын өзгөрүүсүнө көнүп калган. Алар эмитеден океандын жээктерине отурукташып балык оолоо менен алек болуп калышкан. Гренландия. 20 жыл мурун мен бул жерде тарткам. Анда дарыялар көп жана толтура болчу.
Биз азыр абдан өзгөрүштөгү жашоодо жашап жатабыз. Мен муну сезип жатам. Булар байыркы муздардын калдыктары. Эрип-эрип мына ушул ганалар гана калды. Булар аябагандай кооз жана сулуу көрүнүш болду. Булар бир өзгөчө бир искусствону жаратат. Буларды шамал алыскы аймактардан чогултуп, дал ушул жерге тартып койгондой элес калтырат. Канада. Токойлор. Мындагы дарактардын өсүүсү абдан жай. Ал эми бул дарактар эң жаш дарактар болуп эсептелинет. Ал эми эң жаш бактар түндүк полярдык аймакта жайгашкан. Токойдон алыс эмес жерде аябагандай кир жер жайгашкан. Бул жер жаңы курулган нефть заводу. Мунун курулушуна кымбат деген акчалар кеткен. Альберттин бетондук куму менен жасалган. Нефти насос менен чыгарышпайт. Бул жерде ачык эле чыгаруу, башкача айтканда жер үстүндөгү нефттерди чыгаруу. Бул оор жүк ташуучу машинелер күн сайын иште, 24 саат иште, күн түн дебей, кыш жай дебей иштешет. Аларда эс алуу деген нерсе жок. Бул жер аябагандай азаптуудай бир зона деп эсептешет экологдор. Себеби бул жерде аябагандай уулуу заттар, токсиндер, сульфиттер аябагандай көп. Мындан ашкан уулуу заттар акырындан жерге сиңип, ал эми калгандары көлгө, сууга барып коюлат. Алар сууга аралашканда ушундай бир кооз көрүнүштү көрсөтөт. Мен кайрадан карама-каршы уулукка туш болдум. Бир жагынан аябагандай жаратылыштын кооздугун уламдан улам кооздой берсе, экинчи жагынан бул аябагандай адамдын ден соолугуна терс таасирин тийгизет. Мына силерге далил. Бул жерде көрүңөрбү кызыл белгини? Эгерде ким бул жерге отурса, анда бул жерде сөзсүз түрдө өлөт. Чымчык болобу, жаныбар болобу, адам болобу. Нигерия. Кайрадан нефть. Нигерияда нефть, жердин астында. Мен бул күйүп жаткан отту көрүп аябагандай сүйүндүм. Бир катарда алардын өсүүсү жана булагы. Бул нефттер өзү менен өзү. Бул жерде суунун астындагы нефтилерди көрүүгө. Деги эле бул жер нефтиге абдан бай. Бирок бул жер дүйнөдөгү эң кедей жерлердин катарына кирет. Мен бул нефть чыныгы каргыш экенин көрсөтөйүн дедим. Мына ушундай аябагандай көп кеңдеги, көп сандагы нефти менен бул мамлекет аябагандай бай болуш керек эле. Бирок бул жер андай эмес. Мен жакшы эле кадрды тартайын дейм, бирок алдыма шундуктуудай бир так жана даана бир нерсе тургансып калат. Алар даяр туруп менин каалоомду, менин эңсегениме каршы чыгышат. Бул калктын бардыгы кедей жана жакыр жашашат.
Анын себеби эмнеде? Себеби бул жерде партизандык согуш. Бул жерде 14 миллион калк жашашат. Бул жер өсүүдө. Бирок өскөнү менен бул жердин шаарларында милиционерлер да жада калса, мугалимдер дагы жок. Болсо дагы абдан аз санда. Мали жана менин сюжетим. Мали. Мен бул жерди аябай жакшы көрөм. Жана мен бул жердин жашоочуларын тартканды сүйөм. Биз бөксө тоолор менен учуп бара жаттык. Бул жер бейиштин бакчасына окшош болгону менен бирок бул жер такыр андай эмес. Бул жерде заманбап жашоолордун эч кандай белгилери жок. Сууну ташуу үчүн 1 сааттык жол керек. Аны дагы аял заты ташышат. Бул аялдар бизде да байкаган жок, себеби алар талыкпай эмгек кылып жатышкан эле. Балким кимдир бирөө бизди көрүп калгандыр. Бул жерде чындыгында эле мурунку жашоону элестетүүгө болот. Андан соң батыштан чөлдүн ортосу көздө Нигер дарыясынын бутактап акканын көрүүгө болот. Элдер мына ушул жердин түбүнө отурукташа баштаган. Таң калыштуусу мына ушул бактар өзүлөрү өсүп чыккан. Бул зонада Кара Африка менен Магриптин маданияты кошулуп, өзгөчө бир сулуулукту жараткан. Бул жакка келген туристтер дагы жана билимдүүлөр дагы ушул жерге абдан кызыгышат жана суктанышат, эс алып да кетишет. Бул жерде Дженнер мечити жайгашкан. Аны ЮНЕСКО китебине бүткүл адамзатынын урпагы мурасы деп киргизишкен. Бул жерде эч качан университет салынган эмес. Бул жерде кербендер дагы, кайык, кемелер дагы өтчү. Бул балык оолоочулар кудум эле илгеркидей кемесин башкарышат. Алар илгерки адамзаттын коомундагы жашоону элестетишет. Ал эми алардын кайыктарынын парустары мешоктордон тигилген. Ал эми мына ушул мешокторду гуманитардык жардамга алып келип беришкен. Бодомал булар үчүн аябагандай чоң байлык болуп эсептелинет жана негизги да байлыгы. Бирок бул 2 жыл мурун болсо дагы мен бул жерге кайрадан келдим. Бул жерде аябагандай жаман окуя болуптур. Биринчисинде бул жерди кургактык каптап, андан кийин жаан жааптыр. Мына ушул жаанда бул элдин бодомалынын жарымынан көбү өлүп калган экен. Сен мага күлгөндө, сен абдан сулуу кадрды мага белекке бердиң. Мен сен үчүн абдан тынчсызданып жатам. Себеби мен сени сүйөм. Анткени биз бир чоң үй бүлөбүз. Биринчи бөлүмдүн соңу дагы уланмакчы.